Анан бул эми уламыш боюнча гана калып калат. Кырып бүткүс кыргыз эли. Ошон үчүн биз эң байыркы элбиз деп сыймыктанышыбыз керек. Кыргыз деген сөздүн маанисин ар бир кыргыз билиши керек. Камчыбек Ташиев бул ирет Facebook баракчасы аркылуу жарандарга олуттуу маселе менен кайрылды. Ал кыргыз деген сөздү чечмелегенди ар бир инсан билиши керектигин айтып, тарыхчыларда туура түшүндүрмө берсе дейт. Кече алыскы бир мамлекетте жумуш менен жүрсөм, ал жакта менден сурап калышты. Кыргыз деген кайдан келип чыккан? Биздин билишибизче кыргыздар айтат, бул кыргыз деген сөздөн чыккан деп, ушул чынбы деп. Мен айттым, кыргыз деген сөз кырылгыз, түгөнгүс, анан кыргыз деп аталып калган деп. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Себеби биз кыргыздар өзүбүз кыргыз деген сөздү туура чечмелегенде, башкаларга түшүндүрүп берүүнү үйрөнүп, билип алышыбыз керек. Ар бир кыргыз мына ушуну сөзсүз билишибиз керек. Бул биздин тарых жана келечек. Ал эми тарыхчыларыбыз да туура түшүндүрүп берет деген ойдомун. Ташиевдин кайрылуусу социалдык тармакта кызуу талкууга алынды. Колдонуучулар башка булактардан тарыхый маалыматтарды алууга, кыргыз тарыхын изилдеп чыгууга мезгил келгенин айтышат. Бул ишти УКМК төрагасы өз көзөмөлүнө алып, тапшырма берсе, жыйынтыгы болоорун жазышат. Ал эми кыргыз деген түшүнүк убагында тарыхты бурмалоого кызыктар тараптардын ойдон чыгарылган уламышы дегендер дагы болду. Кыргыз деген сөздөн келип чыгышы мүмкүн эмес. Себеби кылым карыткан санжырада кыргыз уруулары ата теги менен айтылып келген. Эл арасында кыргыз деген түшүнүктү жараткан билермандар же түшүнүгү тайкы, же ичинде котордашы барлар деп кескин айтсак болот. Экинчиден кырк уруудан таркаган. Ошондон кыргыз деген сөз келип чыккан деген түшүнүктүн да мууну бошураак. Эмне үчүн 40 уру, 60-70 эмес? Мына ошондуктан кыргыз элинин кылымдаган басып өткөн тарых жолун ар намысты туу тутуп жашап келгендигин эске алуу менен кыргыз эл деген түшүнүк чындыкка жакыныраак болот. Камчыбек Ташиев тарабынан коюлган маселе өзгөчө мааниге ээ. Тарых чындыгынын чекитин, ушул маселенин тамырын туура чечүүгө компетенттүү инсандар тобу аныктаганы жакшы болот. Туура айтасыз. Тарыхты болгондой биле жүрүш керекпиз негизи. Өзүңүз айткандай, кыргызбызбы же кыргыз элбизби аныгын билип дегендей. Эч ким такыр эле чече алгыс. Эч бирөө аткара албас иштерге ушу сиз тарс-турс бара калып эле мындай болбойт. Мен айткан мөөнөттө бул иш бүтүш керек десеңиз, негедир шапа-шупа бүтүп калып атпайбы? Ушул тил маселеси иш жүзүндө аткарылсын деп үстөлдү бир муштап койсоңуз, жакшы эффект болгону турат да. Өтө туура маселени көтөрүп турсуз. Балдарыбызга күндө тарыхыбыз жөнүндө айтып, кыргыздын духу, бийиктиги жөнүндө бала бакчадан үйрөтүү керек экен. Биздин улуттук идеология, кыргыздын бийиктиги, биримдиги, айкөлдүгү. Тарыхка жакшы көңүл буруу зарыл. Бүт демилге көтөрүп тарыхый жайларды оңдотуп салыңыз. Ар бир райондогу тарыхый жайларга ички туристтерди тартып, адамдарды кызыктыруу боюнча тапшырмаларды бериңиз. Бул жаатта кайдыгерлик орун алууда. Өлгөндөгү бейитти тургузуп коюп, тарых алдында жогору иш кылдыңыз. Ушундай иштер унутулбайт. Анан Кытайдагы маалыматтарды алып калышыбыз керек. Молдо Касымов агай чуркап жүрөт. Биздин тарыхыбызды баары моюндайт. Болгону иретке келтирип, дагы да тарыхый булактарды бекемдеп алышыбыз керек. Кыргыз деген ким? Архивдик маалыматтарда кыргыз деген көчмөн, кырларда жашаган, кыргыз эл дегенди түшүндүргөн версиялар бар. Тарыхчылардын айтымында кыргыз деген сөз кыргыз деген маанини туюндурбайт. Кыргыз деген сөздүн келип чыгышы андан өтө эле алыс. Кыргыз дегендин аталыштын өзүнүн түшүнүгү бир 4-5 маанини айтып, ошол боюнча окумуштуулар, санжырачылар чечмелеп келет. Албетте Камчыбек Кыдыршаевич жанакы кыргыз деген аталышты айтты деген бул дагы бир эми санжыралык вариант. Бул өзүнчө бир вариант. Бирок чынына келгенде кыргыз деп туруп, кыргыз, кырылгыз, кыр кезген эл, Оғуздун 40 уруу эли, уулдары деп ар түрлүү варианттарды айтат. Бизге бүгүн ошо кырылгыз десек да болбойт. Кырларды кезип жүргөн, дайыма кырларда тоолорду байырлап жүргөн кыргыз деп эл экендигин айтсак болот. Ошондой эле Оғуздун урпактары 40 уруу Оғуз эли, 40 Оғуз. Ошондон кыргыз деген ат келип чыккандыгын азыр бизге чейинки окумуштуулар дагы чечмелеп келет. Анан кыргыздардын келип чыгышы боюнча бул жанагы кыргыз деген уламышта айтылып жүрөт. Анан бул эми уламыш боюнча гана калып калат да. Ал эми негизинен бул ошо Кытай источниктеринде кыргыздар хыр, Гиянгун, Хыргез деген ошол мезгилдерде кыргыз деген. Анан 16-кылымда бул жерге кыргыздар өзүнчө 40 уруудан тараган эл болду деп жүрүп, кыргыздар эл катары ошол жерде калыптанып атат да. Мухаммед Кыргыздын бийлигинин астында калыптанышып,
баардыгы анан оң канат, сол канат ичкилик болуп бөлүнүп 40 урулуу эл болуп жатат. Ал эми Манас эпосунан алып караганыбызда кырып бүткүс кыргыз эли, түптүү кыргыз эл деп аталат. Бул жана алып караганда кыргыздар байыркы эл. Байыртадан кырылышып жок болуп кетпей келаткан жоокер эл деген мааниде айтылат. Ошондой эле Манас эпосунун башынан аягына чейинки болгон мазмуну ушуну тактайт, далилдейт. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов кыргыздардын тарыхы азыркыга чейин толук кандуу ачыла электигин, изилдөө иштерине дагы каражат керек экенин айтты. Аны менен катар УКМК төрагасы ушул иштерге көмөк көрсөтсө, тарыхый көп фактылар ачыларын кошумчалады. Камчы Кыдыршаевичке айтмак элек. Футболго бөлүнгөн каражаттын бир 5%-ын эле тарыхка бөлүп койсунчу. Мына биз тарыхчылар ошондо биз канчалаган иштерди жасайт болчубуз. Аны албетте жанакы биз сырттагы архивдик документтер өтө көп. Ага каражат азырынча мамлекет тарабынан Казакстандагыдай, Өзбекстандагыдай бөлүнмөй келе жатат. Эми Камчы Кыдыршаевич тарыхка кызыга баштаптыр. Тарыхты эгерде чындап жардам берсе, кыргыздын тарыхындай бай тарых жок. Каражат болсо эле дүйнөнүн 4 бурчунан кыргыз тууралуу архивдик өтө көп материалдарды тарыхчылар алып келмек. Молдокасымов кыргыздар Борбордук Азиядагы 3000 жылдык тарыхы бар байыркы эл экенин айтат. Ал 6 жыл Кытай тарыхчылары менен изилдеп, архивдик документтерде кыргыз деген аталыш мындан 3000 жыл мурун кездешкени далилденген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.